Эгерде сиз өмүрүңүзгө, ден соолугуңузга, ырыскыңызга, бала чакаңызга берекени кааласаңыз, келиңиз. Алланын үйүн зыярат кылыңыз. Байтулла Алланын үйүн зыярат кылыңыз. Эгерде сиз хидаят кааласаңыз, туура жолдо жашаганды кааласаңыз, өмүрүңүздү туура жолдо өткөргөндү кааласаңыз, пайгамбарлар басып өткөн, сыддыкин сахабалар басып өткөн, оолиялар, солихиндердин басып өткөн жолунда сиз ошол жолго түшкөндү кааласаңыз, анда келиңиз. Эми ким бул жерге келсе, ниетине жараша алып кетет. Бул жерге келген адам өзүнүн талабына жараша алып кетет. Бул деген мындай бир чоң дария агып аткан, береке менен хидаяттын агып аткан чоң дарыясы. Сиздин идишиңизди карайт. Сиз алып кете турган идишиңиз кандай? Кружкабы, чакабы, флягабы, же болбосо водовозбу? Кыскасы бул ушу агып аткан суу береке менен хидаят агып атат. Бирөөлөр кичине бир чынык алып кетет. Бирөө араптардын кофесин куюп берип атпайбы мынча чыныга? Ошону алып кетет. Талапка жараша, ниетке жараша алып кете бересиз. Ошон үчүн Алла Тааладан аябай биз талап сурашыбыз керек да. Ya Allah, men жүрөгүмө ушу Каабаны сүйүүсүн бер. Ушу ыйык жерге Куран түшкөн экен. Ушу ыйык жерде эң адамзаттын улуусу, төрөсү пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ошол жерде төрөлгөн экен. Пайгамбарыбыз Алла Таалам ушул жерди тандаган. Пайгамбардын топурагы ушул жерден. Жөнөкөй жер эмес да.